Аллахка көп дуа кылып, өткөн кеткен кемчиликтерибизди кечир деп, кечирим сурап, көз жаш төгүп, ал жерде көз жаш өзү чыгып кетет экен. Сахнада көп баягы өнөр инсандарын тамашалап жүрөбүз. Анан катуу айтып алып мындай көңүлүнө тийген учур болгон эмеспи? Ошентип атып, наоборот, алар аферисттерге оңой болуп калды. Ой, жакшыраак, кой, сабыр болуңуз. А сабырды пачагын чыгарып берип атат. Эми Сабыр дамдыр болуп калды. жаштардын форматы өзгөрүп кетип атпайбы? КВН, стендап деген сыяктуучу, анан бара кудулдарды кандай болуп калат деген сыяктуу мындай ойлорун айтып тур да. Сиздин оюңуз кандай негизи? Бул форматтар боюнча, жаңы форматтар боюнча. Эгерде айтат го суунун селине караганда элдин сели күчтүү болот. Эл өз эле элгеп коет. Кабырды сөзсүз эстеп туруш керек. Мен сөзсүз кабырда акка оролуп калам, бардыгы таштап кетет деген ойду алып туруш керек. Ютубуңа ак жол, дайыма жакшылыктар жолу салуу мен. Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпыңыздарга салам айтабыз. Дагы да болсо кызыктуу маекке тартуулайбыз. Бүгүн болсо Куттуу студиябыздын коногу бар. Ырчы, куудул, элибизге таанымал Жеңишбек Айтиев агабыз бүгүн конокто. Ассаламу алейкум, кош келиңиз. Алейкум ассалам, кош убак кылсын. Студияңар сонун жасапсыңар. Кандай жүрөсүз? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы, иштер жакшы. Буюрса 2025-ти тосуп алып, 2024 менен жакшы коштошуп, жакшы ийгиликтердин жылы болду деп жакшы болду быйыл. Жакында өзүңүздүн юбилейлик 50 жылдык мааракеңизди өткөрөм деп турасыз. Жаш болуп туруп ушундай элге кызмат кылып. Баарын айттым. Куттуктайбыз. Мааракеңиз менен элибизге дагы да болсо кызматыңызды кылып, шакирттериңизди таптап ушинтип жүрөңүз. Анан эми сиздин ошол мааракеңиз боюнча дагы өзгөчөлүгү кандай болот? Ошонун боюнча дагы сүйлөшкүзүп болобуз. Өзгөчөлүгү буюрса эми даярданып атат балдар азыр. Главный режиссер главный тойдун башчысы Кадыр Жарматов сценарий жазып атат. Аман Эрнис приказды берип атат. Жазагыла деп атышат. Генерал той жакшы өтүш керек дейт, тамашалашат. Улан Сыдыков, Давлес, Иманкул Шарипов, Баяман, Жомарт Дооронбек уулу, бардыгы Молдош кызмат кылып атышат, бардыгына ыраазычылык билдирем. Гүлжанат деген карындашым, Гүлбараку эки продюсер шайлап койдук Дастарконго, ошо кыздар жасап атышат эми. Динат ресторан администратору Ано досум өзү жардам берип атат бул жерде. Кесиптештери менен жакшы мамиледе болгон экен, Кудайга шүгүр. Ошо 600 конок тоюму бүт шагирттерим кылып атат. Мен жана бакырчактын баары жакшы демекчи, телефон эле бакырып турат. Телефон эле бар. Эми маекке даярданып жатып көп байкасам, көп маек бере эле экенсиз да. Бунун сыры себеби эмнеде? Маек берип эле жүрөм, силерге бере эле экенмин дебейм. Жакында эле бир телевиденияга бердик. Анан тойдо бошобой атабыз, той концерттер тияка бияка гастролдор дегендей. Россияга барып келүү, бияктан өзүбүздүн ошол Азия маданий борбору менен иштешип, жаш тамадалар менен иштешип, ошол үстүндө эле жүрөбүз. Интервью берип, тез телевизорго чыгыштан анан уже биз ондойдон өттүк окшойт дейм. Айтсаңыз, азыркы абалыңыз сиздин балалык кездеги кыялыңыз менен дендегенин, балалыкта кандай инсан болуп кыялдандыңыз эле? Бешиктеги балалардын бек болоорун ким билет дейт. Жаш кезибизде ар кандай кесипти тандап жүрө берет элек да. Бирок жараткандын буйругу экен. Бул ааламдын сырын Аллахтан башка эч ким билбейт. Бирок Алишер Тотаевдин ырындагыдай жашоо турмуш өзгөрүлө турбай. Кичинекей кезибизде мен футболист болом деп жүргөм. Анан кийин өзүм 7-8 классында уже байкап калдым. Мектепте болуп аткан кружокторго, конкурстарга катышып, жакшы маданий иш-чараларга катышып, ошодон эле башталган. Кийин анан ошо элге кызмат кылып атабыз. Бир-эки маектериңизди көрсөм, ошол спорт жагына да өтө кызыккан деп айтып калдыңыз да. Спортсмен болуу да кыялыңыз беле? Менин акелерим бүт эле спорт школдо иштеп, өзүм ошол стадиондо спорт школдо чоңойдум. Көбүнчө эле жаштыгым ошол стадиондо өттү. Мен бокска бардым, каратеге бардым, волейболго бардым, футболго бардым, теннисный кортко, чоң тенниске бардым.
легкий атлетикадагы бардым, анан артист чыкты да дейм. Сонун артист болуп калды. Бардыгы бардым эле акыры артист чыкты да. Эми азыр элибизге таанымалсыз. Эмгегиңиз менен таанымал болуп жүрөсүз. Анан мындай сиздин учуруңузда кыйынчылыктар болгон да. Азыр болсо эми жеңил эле социалдык тармактар менен эле мындай таанылып кетип атат, оңой таанылып атат дегендейчи. Сиздин башыңыздан кандай кыйынчылыктар өттү эле ушул элибизге таанымал болуу үчүн? 99% мээнет экен да бул чыгармачылыкта. 1% эле талант экен. Биздин убакта чыныгы мээнетти биз, чыныгы Кудай буйруган мээнетти көрдүк. Биз бул убакта УАЗдар менен гастролго чыкчубуз. Ал малда клубтардын жылуулуктары жок болчу. Азыр эми заманбап бүт баары жакшы. Сотка деген соц тармактар жок болчу, анда подписчик деген жок болчу. Баягы Гүлзигиттегидей ал кезекте сотка жок болчу. Адамдарда, дарактарда жылаңач болчу дегенде эчтеке жок эле. Ошо колонкабыз, микрофонубуз, УАЗдын эки жегинен тешиктеринен шамал кирет. Жүргөнбүз. Биз кесипти сүйгөнбүз. Өзүбүздүн Кудай берген өнөрдү таптайбыз деп сүйгөнбүз. Ошо ниет менен, ошо багыт менен бир эле ушул иштегеле табас буйруса. Жүзүн көрөбүз деген ниеттебиз. Эми албетте баардык эле кыйынчылык башынан түшкөндө баягы чегинип коет. Сизде да ошондой ойлор болгонбу? Балким жөн эле таштап коеюн деген сыяктуучу. Таштап салгансамбы дагы деп, эми баягы тууган уруктардан анан кичине эме болот экенсиң, жанакы Назар, Кинне деген чын экен ошол 2-3 күн катар тойдо болгондо уже оорулашып калабыз ошондо кадимкидей. Жубайым айтат да, сага Кинне кириптир депчи. Эсине берет. Ошондой кезде оорулашып калганда таштап эле койсомбу деген ойлор келген. Бирок Кудай берген өнөрдү баары бир талант жөн жаткырбайт экен да. Талант баары бир козгоп турат экен. Элдин астына чыгып туруш керек экен. Жараткан ар кимге, врачка, мугалимге, ар кимге ар кандай өнөр берет экен. Аны тапташ керек. Жакында эле ушул соц тармактардан байкашыбызча кич ажылыкка барып келдиңиз. Кабыл болсун. Амин. Эми кантип барып калдыңыз, анан сапардагы кызыктар боюнча да бөлүшсөңүз. Мен Аллах чакырса 6 секунд өзү жетишпейт экен да. Мен ойлогон маселем, мен жаңы жылдан кийин жөн эле үйдө жүргөм. Чыгармачылык менен иштесемби деп жүрсөм эле Атакул паспорту сурап калды, көрсө Эрнест Кулназаров, Аман, мен шагирттерим, Азамин борборундагы бүт шагирттерим сюрприз кылып мага умрага жолдомо алып койгон экен. Паспортумду сурады эле Эрнест Кулназаров, мен Аман берип койдум эле. 2 күндөн кийин уже умрага даярданыңыз деп Атакул чалып калды. Ошентип Аллахтын чакыруусу менен барып калдык. Дуа кылдык элибизге, жерибизге, үй бүлөбүзгө, өзүбүзгө. Шүгүр, умраны дагы Аллах насип кылган экен. Шагирттерим себепчи болуп барып көрүп келдик. Аякта кызыктуу нерселерден эми Нурлан Насип экөөбүз жүрдүк. Аяктан биздин достор тосуп алды. Майназаровдор тосуп алды аяктан. Меккени айландырды. Жакшы болду. Атакул маймыл менен ушташып кетти дебейм. Атакулду ошол жерде да таанып экен. Атакулга реклама кылдырышты маймылдар дейм. Банандарын реклама кылдырышты, сатып берем мунаны деп. Ошол жактан да иштеп келдиң дейсизби? Атакул сүйлөп атып урушуп кетишти, баасы келишпей калды окшойт. Мен ошентип анан тамашалаштым. Анан сиз ажылыкка баргандан кийин кандай өзгөрүүлөр болду, кандай ойлор келди сизге? Бул жашоо убактылуу экенин сездим. Бул жашоо баягы биринчи күн, экинчи күнгө тапшырат го. Бул жалган дүйнө, чын дүйнөгө сөзсүз тапшырып берерине ишенип, Аллахка көп дуа кылып, өткөн кеткен кемчиликтерибизди кечир деп, кечирим сурап, көз жаш төгүп, ал жерде көз жаш өзү чыгып кетет экен. Анан Кудай хидаят берсе жакшы экен, азыр шүгүр аракет кылып атабыз 5 убакты тургузулганга, 5 убакты окуп аракет кылып атабыз. Шүгүр эми ушул жакшы жолдон жазбасын, туура жолго баштаганда ушундай өзү жүрөккө ыйман келгенде намазга шашылып эле калат экенсиң. Айтат го, күндө кабырга сени акка ороп, көмүп кетип атканды күндө 7 жолу элестеп тур. Акка ороп, ошондо сен тегеберликтен, жанакыдай напсиңди тыйыштан, жана дагы бирөөлөргө мындай бийик болуп көрүнүштөн өтө артка өзүңдү тартып турат экенсиң. Кабырды сөзсүз эстеп туруш керек.
сөзсүз кабырда акка оролуп калам, бардыгы таштап кетет деген ойду алып түшүп. Эми баягы шакирттерим жиберди деп атпайсызбы? Көптөгөн шакирттерди таптап устат болуп жүрөсүз. Анан Азем маданий борбору боюнча дагы кеп кылып кетели. Эң башынан эле бул кандай максатта ачтыңыздар эле, кандай максат болду эле? Жакшы суроо бердиңиз. Бул Азем маданий борборунун түптөлүшү мындан 13 жыл мурда биз ушул Эрнис Аман менин колума шагирт болуп келгенде биз үчөөбүз жүрүп анан да балдарды топтоп команданы көбөйтөбүз деп ниет кылдык. Алар менин жанымда 1,5 жылдан жүрүштү. Анан уже өстүрүү жолуна үчөөбүз сүйлөшүп, буну биринчи мен той борбору кылсак десем, Эрнис Кулназаров жок, Азем борбору кылсак любой маданий иш-чараларга жарай берет документи. Чоң стадиондо иш-чараларга, эл аралык жакшынакай иш-чараларга бул борбор. А той борбор тойго эле жооп берип калабыз деп Эрнис ошондо Азем маданий борбору кылабыз деп үчөөбүз анан ошол жерден токтолуп Азем маданий борборуна балдарды уже биз кабыл алып, шагирттикке алып баштаганбыз. Анан быйыл буюрса 13 жылдыгы болот, 17 январда. Ошондо Аземибиздин биздин 500ге жетип калдык окшойт командабыз. Бийчи, камерачы, музыкант, фотограф, видео фотографтар бүт бардыгы ушул деги эле элдин жакшылыгына кызмат кылган жакшылыктын жарчылары бир чогулдук. Ошол Азем маданий борбору астында бүт бардыгы бар. Камерачы, звукачы, тамадасы, ырчысы. Эми тамадалар боюнча, той боюнча да кенен сүйлөшөлү. Тамадаларда азыр жаштардын арасында өзүм чыктым дегендер да көп да. Анан устаты жок чыгып алгандар бар дегендей. Сиздин оюңуз боюнча устаты жок чыккандар менен устат таптап чыккандар кандай болот? Айырмасы кандай? Эми ал үчүн ал балдар шагирт жана устат деген түшүнүктү толук түшүнгөндө гана түшүнөт. Азыр ага чейин түшүнбөшү мүмкүн деп себеби жаш. Биз же өзүбүз түшүндүрүшүбүз керек аларга. Анан кийин талап кылсак болот андай эмени. Бирок 3-чү поколениядан жогорку поколение аларды түшүнүшөт. Устат шагирттин эмесини. Устаты жок шагирт бул суу куюлбаган дарактай деп элестетем да. Себеби ата бабабызда жакшы шагирт устасынын кадырына жетет, жаман шагирт үйүнөн алып качып кетет. Эшек семирсе эсин тебет деген сөз бар да. Мен өзүм чыктым, өзүм деген сөз жаман, мен деген сөз жаман. Өтө абайлап жашай турган заманго деги эле бул жашоо жалган. Ошого мен өзүм эле чыкканмын деген болбойт. Баары бир устатты кармаса ада береке болот. Эч качан устат шагиртине жаман болсун дебейт. Наоборот, ошонун ата-энесине, тууган уругуна, дос жарына уят болуп калбайын, ошону чыгарып, хоть ал миллионер болуп кетсе дагы. Шарият шартын аткарып койдуң, болду, жүрүш керек. Анан алардын туура эмес жактарын каттуу эле айтып коюш керек. Мен каттуу эле айтам ачыгы. Анан жакшы кылса мактайм, сүйүнөмүн, ийгиликтерге жетсе. Себеби Аллах мага ушунча кыргыз мамлекетинен 7 миллиарддын арасынан мага устат деген наам берип атпайбы Аллах? Мен ошого гана шүгүр кылам. Тамадалар боюнча негизи баягы тойлордо оюндарды деле байкайт болсуңуз керек. Аша чаап кеткен учурлар да көп да. Ушулар боюнча сиздин оюңуз кандай? Кантип мындай өзгөртсө болот оюндардычы? Ар той ар кандай болот экен, анан элге карап, эл өздөрү да айтып калат да, ушул конкурс кылып бер депчи тойлор. Анан шагирттерге айтабыз, эмне муну кыл десек, тагаз ушуну кылып бер деди. Же акеси, же эжеси, же той ээси ушуну кылып бер деди деп. Анан мүмкүн болушунча биз уяттуу эмес, сонун конкурстар көп, ошолорду кылгыла деп айтабыз. Бирок Кудайга шүгүр, мен пока ушу элге жет атасын сурап, келиндерден кыргыз нукура тамактарын сурап, макал лакап, ушулар менен биздин кыргыздын макал лакаптарды билбей кетип атат жаш балдар. Жет атанын эмне экенин билбей кетип атат. Ошолорго кичине басым жасап атам азыр. Буюрса, бирок биздин Азем борбордо Кудайга шүгүр эле биздин балдар эч азыр андай уяттуу конкурстар менен элге уят боло элек. Жакшы эле кетип атат Азем борбору. Биз азыр эми Шоумен Про деп Кыргызстан боюнча тамадалар Шоумен Про деп группа ачылып бириккенбиз. Эми ошол жаштарга элге кандай конкурстарды өткөрүү боюнча үстүндө иштеп атабыз. Биз ар 6 айда
семинарыбыз бар, жолугабыз. Эртең февралда Чүйдө, Бишкек шаарындагы тамадалар бизди тосуп алат. Жайында көлдө болдук. Бул дагы маанилүү да. Маанилүү. Анткени тойду бизде көпчүлүгү элибиздин баягы көпчүлүк бөлүгүндө эле той болуп калбоду. Эми айтайын дегеним баягы тамадаларда айтат го, мисалы, эмне үчүн десе алар элге шылтайт, элдер болсо тамадаларга шылтайт го. Анан мен айтайын деп атканым, суроо берейин дегеним, элдерди тамадалар өзгөртүп алабы же тамадаларды эл өзгөртүп коебу? Мындай суранычтарыңыздар боюнчачы. Тамадаларды элдер өздөрү өзгөртүп койсо болот. Өзгөртөт эл да. Элдин айтат го, суунун селине караганда элдин сели күчтүү болот. Эл өз эле элгеп коет. Ошентип бир конкурс кылсын, болду, экинчиси чакырбайт. Кийинкиси чакырбайт. Элдин элгегинен өтсөң анан элге кызмат кыласың дейт. Ата эненин уулу болуш оңой, элдики кыйын болот. Эл менен азылдашпаш керек. Мен ойлойм, мен буюрса балдарым бара-бара көнүп жакшы конкурстарга өтөт. Бирок азыр жоголуп деле калды, ошол боюнча көп талкуу боло берип. Бирок сурооңуз жакшы, жакшы конкурстар кылыш керек. Тойдун форматы боюнча айталы, көп деле угуп калдыңыз болсо керек, тойду саатын кыскартыш керек дегендер бар да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Саат 6-га сиз башталышын каалайсызбы тойдун? Саат канчада чыгасыз иштен? 6-7. Вот. Сиз иштен чыгып атасыз, той кантип башталат? Биз айта беребиз, любой адам ушу акылдуу болот да, тойдон кийин кечигип калса, же эртеси тойдон бүткөндөн кийин ушу элге таң каласың дейт. Ал элдин ичинде өзү дагы 6:30 барган. Таң каласың. Мен аптекадан кичине кечигип калдым деп туруп, анан өзүнө чекеге коюп туруп. Өзүн актап туруп башкалар. Баягы кошунасына кирип шашылып аткан болот дагы. Ой, наноз тиң десе, нанны кармап, сармай өзүңүздүкү варенье, мынан салат ким жапты деп атып төргөтүп кетет го. Ошентип атып өзүн чекеге чыгарып коет. Эгерде мен ойлойт элем, ровно саат 7-де башталып 11-де тойлор бүтсө, 4 саат жакшы той болот. 600 кишиликке да той болот. Эгерде чындап 7-ден кийин мыйзамды соңултуп, 7-ден кийин ресторанды жабылат, кирилет, тамакты дагы 2 кыл тамак кылып, 3 кыл тамак кылбай эле. Мисалы үчүн азыр каттаманы жебейт тойдо. Чакчакты жебейт, грилиңди жебейт, балыгың жыттанат кийин деп жебейт. Ошолорду алайлы. Эртеси ата көрдү дегенди алып таштайлы. Пата той дегенди көбөйүп кетип атпайбы? Ошодон эле кыскартсак болот. Анан кийин бүт мыйзам келет дагы, тамадаларга дагы бир сенаны коюп туруп, бүттү саатын коюп койсо болду, тартипке келет бул. Бирөөнү коюп коюш керек, каттуу эле бирөөнү коюп коюш керек. Анан бизге азыр жумшагыраак өтпөй атат. Канча ошону бирөө коюп коюш керек. Үйрөнөт. Биз маданиятыбыз, адабиятыбыз, сылык деген өтпөй калып атат. Өтпөй калып атат ал. Ошентип атып, наоборот, аларга аферисттерге оңой болуп калып атат. Ой, жакшыраак, кой, сабыр болуңуз. Сабырды пачагын чыгарып берип атат. Эми Сабыр дабдыр болуп калат. Эми тойдун форматтары боюнча айтсак да, көп тамадалар мындай өзгөрткөн аракет кылышат да. Бизде баягы обычно баягы кабыл тилек айтып, андан кийин ушундай болуп кете берет го. Бул форматты өзгөртөбүз дегендер да бар да. Сиз кандай ойлойсуз? Өзгөртө алабы негизи? Буну биз өтө көп иштедик, bunun үстүнөн өзгөртөбүз деп тойду. Кантип мисал үчүн өзгөртсөк болот? Тургузбай сүйлөп көрдүк. Столдун астына. Ордуна барып. Жок, мен дейт, ону дейт, чыгып сүйлөш керек, ону көрүш керек дейт, мен туугандарым көрүш керек. Ол Россиядан келди дейт. Мына жак чыгыш керек дейт. Кээ бирлери дейт, отуруп сүйлөткөн жагат, жакшы, убакыт кеңири болот. Себеби шахмат кылып, мындай кылып эки жака барып сөз берип, камерач кыйналат. Анан элдер кирип атканда бир мен айттым эле, бир чоң ящик жасап, паланча деп конверт ошо ящикке шайлоодогудай эле таштап, жанакы Калоо тилек ошо жерге. калоо тилеги менен кошо жазсын балким. Иши кылып кошумчасын, акчасын ошо конвертке таштап туруп эле кирип отурсун, болду, зачем сүйлөйт? Не кылып сүйлөйт? Чыгып аксакалдар дуа кылып батасын берип той башталды десин, оюн зоок болсун, билесе бийлесин. Айымдар апаларыбыз жанакы жолу калпактуу уже токтотсо боло берет. Себеби кыргыздын тоюн калпак менен болот экен деп Кытай 10 калпакты 100 сомго сатып атат. Мен көрдүм ошону. Орус базарларда сатылып атат. Бул да бир бизнес болот. Мен буну алып коюшубуз керек. Алып барсаң да сонун бир 2000 1,5 миңдик калпакты алып барып кийгизсе, сөз жок. Болсо болду, кошкону анан эч ким талап кылбайт.
конверт менен чыкый барып сон ойноп келебесиң, жүдөп жолу калып кетет, анан жолу калып кетсе жарым жолдон кайтат, буякта той күтүп атат эл. Ой, ана чоң энем жолу калып кетиптир, атайын ниет кылган экен деп. Ошол жолукка кайра жарым жолдон кайтат. Ошолорду жок кылыш керек. Тамадалар өзүбүз дагы аз сүйлөшүбүз керек. Аз сүйлөсүң, эгерде сөз жок болсун десең, кээ бир тойлордо ырчы чакырылбай калат. Ал уже пустой болот. А уже тамада отуруп эле калат. Сөз берилбесе, ырчы жок болсо тамада эмнени сүйлөйт? Эл менен связка болуп атпайбы? А бирок ошондо да алып барчу тамадалар бар, ал өзүнө талантына, импровизациясына ишенген тамада алып барат. Сөзү жок болсо, ыры да жок болсо, андай тойлорду өткөзгөнбүз. Ал үчүн ишенич керек. Азыр бизде көп заманбап музыка. Ал үчүн баягы сөз байлыгы деңгээли бийик болуш керек да. Эми сөз байлыктын кереги жок ал жерде. Карап, ал жерде кара сөз менен элди алаксытыш керек, какой-то саат батасын алып бериш керек. Алаксытканда кандай? Жакшы нерселер менен ошо аталарыбыздын, апаларыбыздын көңүлүнө тийбей, жаштарыбыз кайната менен келин көрүп отура турган сонун конкурстар жасаса болот. Эми дагы бир талаштуу темалардын бири бул жар темасы да. Аргим артында айтып келет да. Жаштар деле айта берсин дегендер бар. Анан аны деген мааниси боюнча башкача дегендер бар. Сиздин оюңуз боюнча кандай? Жарды кимдер айтыш керек негизи? Жарчы деп илгертен жанакы өзү баягы бизде азыр эми ырдап кирип атат. Баягы жар айтып кызды үйүнө жеткизип берет да. Төркүндөгүлөрчү. Ошолор жарчы да өзү. Анан азыр бизде семейный жарчыларды көп талап кылат. Ошондой ниет кылыпчы, бардыгы Аллахтан го. Ошондой көп уулуу кыздуу болсун, үй бүлөлүү жарчы экен деп ошону көп талап кылышат. Анан мырзалардан деле жарчы болот. Эми көп эле агайларыбыз жар айтып туруп жүрбөдү. Анан жарчыга мен эчтеке дей албайт экенмин. Ким колунан келсе жардын жакшысын айтып, элге кызмат кыла бериш керек. Сахнага да келсек, сахнада көп баягы өнөр инсандарын тамашалап жүрөбүз. Анан катуу айтып алып, мындай көңүлгө тийген учур болгон эмеспи? Биздикилер түшүнөт, алдын ала эле түшүнүшөт. Себеби биз түшүнбөсө чыгармачылык топто бирибизге бирибиз пас чыгарып беришибиз керек да. Акыры ошондой да керек да. Биз аны түшүнөбүз. Депутаттар деле трибунадан роза согушушат го сөз менен. Биринчи этажга подвалга түшсөң, кафеде чай ичип отурат. Мен төлөйм деп отурушат. Мен жакшына сүйлөшүп отурат. Эч ким тарынбайт. Алар ынтымак, алар айтат го, сахнадагы артисттен коркпогула, жашоодогу артисттен корккула дейт го. Ошондой да. Бир кудул агабыздын айтканын угуп калдым да. Азыркы учурда баягы жаштардын форматы өзгөрүп кетип атпайбы? КВН, стендап деген сыяктуучу, анан бара кудулдарды кандай болуп калат деген сыяктуу мындай ойлорун айтып тур да. Сиздин оюңуз кандай негизи? Бул форматтар боюнча, жаңы форматтар боюнча. Эгерде биз азыр КТРК, ЛТР, телевидениялар, биздин өзүбүздүн мамлекеттик каналдар биздин кыргыз юморлорун, кудулдарды тез алып чыгып турбаса, тез аларга мамлекет жардам берип турбаса, биздикилер тез эле стендап, ошол КВНдин эмесин өтөт дагы. Биз бара кыргыздын күлкүсүн жоготобуз, юморуну, тамаша, тамсил, азилдерин жоготобуз. Кийин биз серьезный болобуз дагы, биз ким экенибизди унутуп калышыбыз мүмкүн. Билбейм, буну мен өзүм макулдуу деп деле айта албайм. Бирок ошол кудулдарга бир аз басым жасап, бизге бир кудулдарга театр ачып, керек болсо Кыргызстанга концертный зал жок бизде. Филармония бар, театр бар, спорт ордосу бар. Концертный зал жок Кыргызстанда. Ошолорго биздин мамлекет жакшы көмөк кылганда эмнеге чыкпайт? Жайнап жүрөт кыргыздын кудулдары, поддержка жок. Чыгарып атат материалдарын, эми кыска башка Европанын жанакыдай кыска юморлоруна көнүп кетип атышат. Бардыгыбыз күч бирдикте эле талкуу кылып жакшы киришпесе, бул кыйын нерсе. Бирок кыргыздын күлкүсү жаңырып туруш керек. Стендап, КВН, тамашоо боюнча ойлоруңуз кандай? Эми заманбап чыгып атат да, балдар ошол жактын батыштын эмелерин соткадан көп көрүп атат да, соц тармактардан. Анан ошонун кыргыздарга связка кылып, биринен жамашып чыгып атат, аракет кылып атат, бирок жакшы чыгып атат балдар. Кече көңүлдүү жигиттерде кадыр Бишкекте уюштурган кыйын балдар чыгыптыр моносундачы. Буюрса биз кийинкиде жюри болуп барабыз Бишкекке, финалга. Наоборот, балдар жакшы чыгып атат. Эми ошолор көбүнчө кыргызчага басым жасаса, биздин кыргыз күлкүсү жаңырып турат. Акча сиз үчүн эмне? Акча бул мен үчүн бул ошол
күнүмдүк эле баягы зубочистка, зубный щетка, крем щетка буттарды тазалайбыз го, соткой ошондой эле акча. Ырыскы Аллахтан го. Бардыгы Аллахтан. Өзүң аракетиңе, адамгерчилигиңе жараша, мээнетиңе жараша ошондой дасторкон үстүндө отура аласың. Эми адам баласынын ою өзгөрүп турат. Булардан жаш кошкон сайын делет. Анан сиздин азыркы учурда кандай кыялдарыңыз бар? Ой кулюк дейт го. Бой жетпегенге ой жетет дейт. Буюрса ойлорум ошо эл катары ошо жаш өткөн сайын ууларды үйлөп, кыздарды чыгарып, балдарын элге жүзү жарык болсо экен, жакшы кызмат кылса экен. Биз эми баягы мурунку союз жашоону да бул жаксы да көрүп, кээде ар кандай ойлор келет экен. Бирок бардыгы Аллахтан экен. Бардыгы жакшы болот. Ой тилектерди жакшы кылып, элдин арасынан чыкпасак буюрса эл көргөндү көрөбүз. Ошол. Эми соңунда эркин микрофон. Элибизге каалоо тилегиңиз, кайрылууңуз болсо айтып алсаңыз болот. Кыргыздын желеги ахиреткече желбиресин. Ордолуу бошун берекеси эч качан кетпесин. Кыргызстандын дүйнөгө жүзү жарык болсун, Кыргызстанды башкарып аткандарга жараткан ыйман берсин. Кыргыз маданияты өнүгө берсин. Студияга рахмат, чакыргыңарга рахмат, балдарга Кудай сөз байлык берсин. Чоң рахмат, баштарыңыз келсин. Эми азыр бул жазылып атат, YouTube'да калат. Ана мен сизде ушул жерден эле түз эле сурайын. Биз жаңы эле баштап атабыз балдар менен бул форматты жаңыдан тартып, ушундай маекти элибизге дагы да болсо кызыктуу анан пайдалуу болсун деген максатта баштадык. Бул жаңы баштап атабыз. Мен сизден бир ак бата сурайлы. Жакшылап бир батаңызды берип койсоңуз, мындан наркы коруп Студиянын аты эмне? Жок, бул студия жөн эле. YouTube'тун. YouTube'на Мелисбек Кудайбердиев. Мелисбек Кудайбердиев. Омин, мелисиним, сөз байлык берсин Аллахым. Студияга келген чыгармачыл адамбы, кайсы ишкер болсун, жүзү жарык болуп, сонун маектешип, сенин YouTube каналыңан элдер жыргап, жакшы маанилүү жана элге, жерге кызмат кылган ишкерлердин, жана жаштардын, жана дагы бир Кыргызстандын дагы бир жерде кемчилдиги жөнүндө жакшы маектер болгон студия болсун. YouTube'уңа ак жол, дайыма жакшылыктар жолугушалы. Амин.